5 айдын жүзү болду, тынчтык жок. Бир кишилер келип алып, орусча айтканда новоявленный хозяева дейт. Мурун киоскаларды ошолорго карачы кийин сатылып менчикке чыгып кеткен да. Ошол киоскаларды кайра бизде ушундай определение бар. Захват чужой собственности деген. Ошол экинде өткөрүп атышат да, такып атышат. Колдогондору барбы, аны эми турмуш көргөзөт. Бул мыйзамдуу түрдө алып кеттиби? Атайын кагаздарын көрсөтүп алып. Мыйзамсыз жок. Мына мисалы үчүн биринчи эмеде июнда международный соту Алымкулов деген аныктама берген. Ушундай мэриянын комиссиясынын чечими жокко чыгарылсын, токтотулсун деп. Анан кийин 2 күн өтпөй эле ошол эле судья жана процессуалдык нарушение деп коет, ошондой кылып туруп 2 күн өтпөй эле бөлөк кайра өзүнүн чечимин өзү бузуп атат. Бизге ага чейин дагы 2 чечим бар эле. Аны эмелер бузуп, булар сотко келбей катышып, сотту улам-улам откладывать этtirишип, ушундай каракчылык менен басып алып туруп, анан кийин өзүнө эметип алып туруп, сатып ийгилери келип атабы, аны кожомол бул. Бияктан эмне болуп кетти? Тиге же эмне болду? Эми бул киши ооруп аткан себеби өзүнүн киоскусу. Эсин киосктун ээси ушул жерде жүктөп аткан киоска. Бул жерде 20 жылдан бери турган киоска. Менчиги болсо, күнүмдүк тамагын ушул жерден таап жеп атса, анан ушул жерден алдырып ийсе кандай болот? Жүрөгү оорубаганда эмне болот? 4 баланын ненеси экен. Бөлөк эмеси жок. Жанагы балдары Бу жерден тиги милициянын кызматкерлери дагы анча эмес, бир граждандык кийинген балдар бар экен. Атайын жалданган. Жалданган балдарбы, эмне балдар, кайсы мекеменин балдары, аны эч ким билбейт. Бирок өздөрүн аябай ушунчалык эме жаман алып жүргөн, тартипсиз десек болот. Хулигандык кылып кетишти.